Демек 6-чы принцип бул натыйжа 2 көрсөткүчтөн болот экен. Негизги 2 көрсөткүч бар экен, бул жолугушуулардын саны реклама ичинде жана экинчи көрсөткүч жолугушуулардын сапаты экен, Демек, канчалык жолугушуулардын саны көп болсо, ошончолук тезирээк биздин натыйжа болот экен. Жана жолугушуулардын сапаты канчалык жогорулаган сайын дагы биздин рекламабыздын сапаты, натыйжасы жакшы боло баштайт экен. Мына жолугушуулардын сапаты бирок башында начар болот экен. Анткени биз жаңы эле баштап аткандыктан биз тажрыйбабыз жок болушу мүмкүн, жана ошол тармакта тажрыйбабыз аз болушу мүмкүн. Андыктан бизде жолугушуулардын сапаты башында начар болот экен. Анан акырындык менен көп иштей баштасак, көп жолугушууларды жасап турсак, ошондо гана жолугушуулардын сапаты жогорула баштайт экен. Жана биз адамдардын психологиясын жакшыраак түшүнүп, алардын кызыкчылыгын оңоюраак түшүнүп, аларды чындап эмне кызыктырат, кандай проблемалар бар, ошону жакшыраак сезе баштайт экенбиз дагы, биз жакшыраак түшүндүрө бере баштайт экенбиз. Жана бизде түшүндүрүп бере билүү да жөндөмүбүз жогорулай баштайт экен. Бирок аны үчүн биз башында тажрыйбабыз азында өтө көп жолугушуулардын санын өткөрүш керек. Кийин деле башында өзгөчө эң көп. Башында көптөгөн жолугушуулардын саны биз көптөгөн жок деген сөздөрдү угат экенбиз, көптөгөн адамдардан кызыкпайм деген сөздөрдү угуп отуруп гана бизде натыйжа көбүрөөк болот экен. Анткени бизде сапатыбыз башында жолугушуулардын сапаты начарыраак болот. Андыктан биз адамдарды чындап кызыктырган теманы таба албайт экенбиз, жана жок деген адамдарга эмне деп жооп беришти да, кантип аларды кызыктырышты да билбейт экенбиз. Андыктан бул нормалдуу экен да. Бирок кийин деле сиз өтө тажрыйбалуу болгондо деле сизди жок дебей койгон адамдар болбойт. Сөзсүз түрдө жок дегендер болуп турат. Бирок алар менен иштөө жолун сиздер кийин үйрөнө баштайсыз. Биздин кийинки сабактарда да бул боюнча үйрөнөт экенсиз. Башында бирок жолугушуулардын санын өтө көп жүргүзүш керек экен. Негизинен башында мына статистиканы, отработай статистику деп коебуз биз. Мына статистиканы отработка кылышыңыз керек экен. Бул деген көптөгөн адамдар менен жолугушуп турушуңуз керек экен. Кээ бир адамдар эмнегедир бизнести баштайт дагы, же каталогду кармап заказ алган аракет кыла башташат да, анан эч ким албайт экен, мен колуман келбей турушпайт, мен кызыктыра албайт экенм деп арызданышат. Негизинен бул чын эмес, бул жалган. Анан биз ошол адамдардан сурайбыз да, канча адамга көрсөттүң десек, бир адам же эки адам же 3 адамга көрсөткөн болот, же такыр эле көрсөтпөй ошол каталог сумкасынан чыкпай эле жүргөн болот. Анан кийин бизде учурлар болчу эле, биздин командада иштеген күчтүү лидерлерибиз анан ошол досу менен жолугушуп калып каталогду көрсөтсө дароо кызыгат, көптөгөн нерселерди алат, анан тиги адам өзүнүн мына көрсөтпөгөнүн түшүнөт. Бул болгон ишиндеги жалган коркуулар гана бизди токтотуп коет экен, анан биз көптөгөн адамдарга көрсөтпөйт экенбиз. Же болбосо 2-3 адамга көрсөтөбүз, алар кызыкпады, алар жок деди, болду, биз башкаларда жок деп ойлойт деп токтоп калат экенбиз. Негизинде бул адамдар көпчүлүк учурда 100 статистика мыйзам билбейт экен. 100 кишиге сиз сунуш кылсаңыз 80% адамы кызыкпашы мүмкүн. Бул турган эле иш экен өзгөчө башында. Жана буга чейин көрдүңүз, көптөгөн дайым алып турган кардарлардын 70-80% бир сунуш кылганда кызыкпайт деп көрдүк буга чейин. Мына бул жерде дагы ошол мыйзам иштеп атат. 80-и бизге жок дейт экен, 20-сы кызыгат экен. 20-нын ичинен 10-у кызыгат, бирок албайт экен, кызыгып түшүнүп коет экен, балким кийинчерээк алат экен. 10-у болсо алып көрүшөт экен. 5-өөсү дайым алып турат экен, 5-өөсү кээде гана алып турат экен. Бири, экиси болсо чоң же орточо кардар болуп калат экен дагы, жана башка адамдар дагы сизге кардар болуп берет экен да, мындай караганда. Калган 80 эмне болот? Жок деген же 10 кызыгып же кызыгып бирок албай калгандар. Алар акырындык менен буга чейин биз жана сиз менен сүйлөштүк, жок деген бул здесь и сейчас, азыркы учурда. Навсегда эмес, акырындык менен алар дагы акырындык менен кандайдыр бир бөлүгү сизге кардарга акырындык менен айлана баштайт. Көбүнчө мындай болот, алар сиз айтып көрөсүз, жок дейт, кийин досунан угат, же кийин телевидениеден көрүп калат рекламасын, же болбосо бир жерден угуп калат, же болбосо сиз айтып берген нерсени маалыматты угат да, караса чындап эле керек болот. Акырындык менен алар да кызыга баштайт экен да. Ошого башында сиз сөзсүз түрдө жолугушуулардын санын көп жүргүзүшүңүз керек экен. Мына дүкөндө эле эгерде ал дүкөндүн астынан көптөгөн адамдар өтүп турса, ошондо гана ал жерде соода көп болуп турат экен. Эгерде ал жерде көптөгөн адамдар өтүп турбаса, демек ал адам дагы, ал дүкөндүн ээси дагы ошол дүкөнгө кантип келтирүү жолдорун изденип, акция, белектер жана башка тынбай маракелерди уюштуруп туруш керек экен. Инициативаны колго алып, элдер жок болуп атат да, кризис болуп атат да деп отура берсек, жанагы жигит кызды карап коюп жүрө бергендей, анда биздин бизнесибиз алдыга кетпейт экен. Андыктан жолугушуулардын саны көп болуш керек экен. Аны көбөйтүүнүн үстүнө иштешибиз керек экен. Тынбай көптөгөн адамдарга биз сунуш кылып, көптөгөн адамдар менен жолугушуп турушубуз керек экен. Интернет аркылуу, азыр интернетте өтө өнүгүп кетти. Интернет аркылуу көптөгөн жолугушууларды уюштуруп турсак болот, мисалы үчүн. Так, эми мына бул жерде жолугушуулардын сапаты барып жакшы боло баштайт. Муну эске алыш керек экен. Биз андыктан көптөгөн жолугушууларды өткөрүп атканда жок деген сөздү укканда сөзсүз түрдө биз ойлонуш керек экен. Эмнеге жок деди? Кандай себеп мендеби, же себеп ал адамдын өзүндөбү, же себеп менин сунушумдабы, же мен ошол сунушту мен айта билгенимдеби деп анализ кылыш керек экен дагы. Өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп отурсак, анда биздин жолугушуулардын сапаты жогорулай баштайт экен. Анан акырындык менен сиз профессионал боло баштайт экенсиз дагы, сиз номер 1 болууга мүмкүнчүлүк болот экен. Мисалы үчүн мына мен сизге мисал келтирип кетейин. Мына country деп коюптур, Bounty-ны country деп коюптур, Snickers'ты hackers деп коюптур, Adidas'ты Adidas деп коюптур. Dolce Gabbana болсо орусча д менен латынча г-ны бириктирип коюптур. Бул мына мисалды мен эмнеге келтирип атам? Бир убакта Кытай
мамлекеттин тарыхын айтып берейин сизге, таң каласыз уксаңыз. Кытай мамлекетинин тарыхы негизинен 50-жылдарга чейин, 40-жылдарга чейин, 30-жылдарга чейин Кытай мамлекети бул колония болуп турган, ар кандай мамлекеттер башкарып турган, Кытай мамлекетин чоң күчтүү мамлекеттер бөлүп алган болчу. Япония, Германия, Франция, Америка жана Британия мамлекеттери Кытайды 5-6 бөлүккө бөлүп алган болчу да. Анан ошол мезгилде Кытай өтө жакыр мамлекет болгон. Бир убакта чоң империя ошентип зависимый абалга келип калат. Анан ошол саясаттын негизинде анан акырындык менен боштондукка чыга баштайт экен. Буга көп Россия көп жардам берет. Анан ошентип отуруп, негизинен Кытай бир мамлекет болуп, бирок өтө жакыр болот. Билим берүү тармагы өтө начар болуп кеткен болот. Андыктан алардын жасаган продукциясы өтө начар болот. Бир убакта Кытайдын продукциясы бул дешевый, сапаты жок, эң жаман продукция деп эсептелген. Алар бир убакта подделкаларды көп жасаган. Азыр деле жасап атышат. Чет жактары, чет жактагы шаарлар. Бирок чоң мамлекет, чоң шаардагылар азыркы учурда эмне болот? Дүйнөнүн баары Кытайдан чыккан өзгөчө кийим кеченин 80%, 70%ын Кытай тигип атат азыркы учурда. Чет өлкөдөгү сиз дүкөндө болсоңуз, чет өлкөдөгү дүкөндөргө кирсеңиз, ал жерде Made in China деген логотип, жакшы сапаттын белгиси болуп калды. Бирок ал өзүнүн үстүнөн иштеп отуруп. Бир убакта ошо Кытай продукциясы чыкканда базарга элдин көпчүлүгү шылдыңдашкан экен, ушул да сапат, ушул дагы продукция деп, Adidas деп. Азыркы учурда деле этикеткалары туура эмес чыгып, ичиндеги инструкциясы жана котормолору өтө сапатсыз чыгып атат. Ошондой эле болуп турат. Бирок ошол жолду өтүп отуруп, шылдыңдаганга карабай отуруп, алар өзүнүн сапатынын үстүнөн иштеп отуруп, азыркы күндө эң сапаттуу бирок арзан продукцияларды чыгарып атат. Дүйнө жүзүнө бүт продукцияны чыгарып берип атат. Дүйнөнүн фабрикасы болуп калды Кытай. Эмнеге? Анткени алар гүлгөнгө карабады. Жолуучулардын саны көп болуш керек дегендей, продукциянын, производствонун саны көп болуп атты. Ошонун негизинде утуп баштады. Количество алып атты да, мындай кандайчы. Сиз да башында сапаты, жолуучуларыңыздын сапаты жана сиздин презентация өтө билүү, кызыктыра билүү жөндөмүңүз начар болгондо сиз башында количество алышыңыз керек экен да. Ошондо сизде жана натыйжа болбосо количество жолуучулар боло бериш керек экен, анан акырындык менен сизде сапат пайда боло баштайт экен. Анан сиз көп адамга сунуш кылып койгондуктан жана настойчивый болгонуңуздан акырындык менен алар дагы ойгоно баштайт экен. Акырындык менен сизде ошол жолуучуларыңыздын сиздин натыйжасын көрө баштайт экенсиз. Буга чейин эсиңизде болсо, биз Будайды айтканбыз, Будайдын баары өсүп чыкпайт дегенбиз. Бирок менет кыла берсек, сиз менет кылгандан дагы өтө көп мындай Кудай бар экен да, жогоруда сиз менетиңизди көрүп тургандай, сизге сөзсүз түрдө натыйжасын берет экен да, түшүмүн берет экен. Бул жерде да ушундай болот экен, сиз жолуучулардын санын көп өткөрө берсеңиз, анан сиз натыйжасын сөзсүз көрөт экенсиз. Сиздин продукцияңыз анда Фабрик компаниясында иштеп атсаңыз, Фабрик компаниясынын продукциясын барып жакшы көрүп, өтө көп алгандардын саны көбөйүп кетет экен, сиз даже жетишпей калат экенсиз, ошонун баарын тейлеген. Эгерде сиз тынбай иштеп турсаңыз, өзүңүздүн үстүңүздөн, сапатыңыздын үстүнөн жана жолуучуларды көп өткөрүп турсаңыз. Эгерде сиз сапатыңыздын үстүнөн иштей берсеңиз, бирок жолуучулардын саны көп болбосо, анда сизде натыйжа болбойт экен. Сиз теоретик бойдон кала берет экенсиз да. Мына Япониянын тагдырында көрөлү. Японияда бир убакта согуш, экинчи дүйнөлүк согушта утулуп калгандан кийин ал өндүрүшү кыйрап калган, көп жактан экономикасы кыйрап калган болчу. Анан дүйнөгө өзүнүн продукциясын өзгөчө АКШга чыгарып атканда өтө начар, төмөнкү сапаттагы, дешевый деп коюшкан сапаттагы техниканы чыгарган. Япония техника боюнча күчтүү, техниканы чыгарган, көпчүлүк адамдар аны тоготкон эмес. Анан акырындык менен үстүнөн иштеп отуруп, азыр дүйнөлүк техника боюнча, компьютер жана башка телевизорлор, автоунаалар жана башка көптөгөн техника боюнча Япония номер 1 дүйнөдө, туурабы? Номер 1. Бирок элдин күлгөнүнө карабай, шылдыңдаганына карабай өзүнүн үстүнөн иштей берди, азыр күндө номер 1 болуп калды. Мына биз да ошентип элдин күлгөнүнө карабай, шылдыңдаганына карабай, ар кандай жок деген сөзүнө карабай иштей берсек, номер 1 болот экенбиз. Мен да ошол жолду өткөм башында. Анан Кытай боюнча бир сонун кичинекей кошумча айтып кетейин. Мына орустар айтат: в начале над продукцией китайцев смеялись, дейт, а потом плакали. Те, кто смеялись, они плакали, дейт. Мына башында күлгөн экен продукциясынын сапаттын үстүнөн. Анан ошо күлгөндөр кийин барып убакыт өтүп алып Кытай күчтүү болуп кеткенде ыйлашкан экен. Анткени өз базарын жоготуп алган экен. Они потеряли свой рынок. Мына ушинтип сиз дагы эгерде өзүңүздүн жолуңузду басып өтө берсеңиз, көптөгөн жолуучулардын санын көп кыла берсеңиз жана жолуучулардын сапатын жогорулата берсеңиз, өзүңүздүн бизнесиңиз болсо, сунушуңуздун сапатын жакшырта берсеңиз, жана тейлөө сапатын жакшырта берсеңиз, сиз дагы ушул жолду басып өтүп коесуз. Биздин сулуулук салонунда да ушундай болгон. Башында биздин чач боюнча биз өтө слабый элек, маникюр боюнча вообще слабый элек, макияж боюнча деле идеальный эмес эле. Бирок Дарья Фабрик компаниясында иштеп жүргөндүктөн ал макияж боюнча видео тартып, көп сабактар тартам, ошонун жардамы менен мен жолуучулардын санын көбөйтөм деп иштеп отуруп макияжды үйрөнүп алдым. Анан бизге сулуулук салон ачуу сунушу түшүп калды. Бирөө Россияга кетип атып, өзүнүн сулуулук салонун бизге сатам дегенден биз кызыгып калдык. Макул, экинчи бизнес кылып ачып коелу дедик. Анан иштеп отурдук үстүнөн.
башында эч бир мастер, албетте тажрыйбасы бар мастер биз менен иштегиси келген эмес эле, анткени биздин кардарларыбыз көп эмес эле. Ал иштеп аткан салон эле, бирок өтө начар, мындай кардарлар бар эле, кичинекей, чакан салон эле, өзүнүн азыраак кичине болсо дагы кардарлары бар эле. Эми чакан кичинекей бизнес эле. Анан биз өзүбүздүн үстүнөн иштеп отурдук. Дария тынбай иштеп отурду. Кимдир интернетке киргизип атты иштерин, шылдыңдагандар болду. Түшүм сапаты анча эмес экен дегендер болуп атты. О, жакшы экен дегендер болуп атты. Жанагы статистиканы өтүп аттык. Башында жанагы критикалагандар да болуп атты, нейтралдуулар да болуп атты, позитивдүүлөр да болуп атты. Агырбай иштей бердик. Ар кандай мен сунуштарды жакшыртып, үстүнөн реклама үстүнөн тынбай сунуштарды жасап аттым. Көптөгөн рекламалар чаптап аттым, көптөгөн баракчаларды таратып аттым, интернетке киргизип аттык. Ар кандай жанагы кейс сүрөттөрдү киргизип, до и после сүрөттөрдү интернетке киргизип аттык. Альбом чыгарып, мына келгендерге бош отурбастан шуну көрүп отургула зерикпесин деп телевизордо жок эле жерде коюп аттык. Ошонун негизинде көптөгөн жолугушууларды, сунуштардын санын көбөйтүп отуруп, акырындык менен биздин сапатыбыз да жакшы боло баштады. Анан бизге тажрыйбасы бар, 1 жыл, жарым жыл тажрыйбасы бар мастерлер келе баштады. Бирок башында көптөгөн адамдардын нааразы болуп кеткендер учурлар болот, прическаны бузуп койгон учурлар болот. Анткени биз менен башында опыту аз, опыту жок мастерлер иштечү. Себеби дегенде биз аты чыккан салон эмес элек, бизге тажрыйбалуу мастерлер келбейт эле. Анан арадан убакыт өтүп, ошол салонубузду 3 эсе чоңойтуп алдык. Неге? Кытайлардын басып өткөн жолун биз да басып өттүк. Ушул окуяларды билгендиктен биз багынбадык да. Япониянын басып өткөн жолун өттүк. Болгону чыдап көптөгөн жолугушуулардын жана сунуштардын санын көп кылганда, көптөгөн адамдар менен иштеп отуруп, анан кийин бизде кардарлар көбөй баштайт экен. Биздин сапатка деле макул болгон кардарлар көбөй баштады. Анан кардарлардын көп экенин көрүп, бизге тажрыйбасы бар адамдар дагы калганы биз менен иштешкени макул боло башташты. Мына Кытайда да ушул жолду басты, эмеде Фаберик компаниясынын бизнесинде дагы ушул жолду өткөнбүз биз. Башында мен биринчи сабактарымда аз эле адамдар отурчу. Мектепте окугандар бир 10 киши, 5 киши, 15 киши. Акыркы эң көп, эң чоң сабагымда менде 1000 киши катышты да, мисалы үчүн. Интернетте азыркы күндө менин видеолорумда 10 000 кишиге, 10 000 просмотр болду окшойт, 10 000ден ашык менин просмотр болуп атат. Видеолорумда, ал эми биринчи видеолорумда аз гана адам көргөн. Азыр деле мен могу игрик боюнча кыргызча видеолорду рубрикасын жаңы эле баштадым, быйыл эле баштадым. Азырынча просмотр аз. Бирок мен билем, арадан да 2 жыл 3 жыл өткөндө 10 000 просмотр боло баштайт. Кыргызча аудиториядагы 10 000 просмотр боло баштайт. Бул дагы менин жолугушуулардын, адамдар менен, көптөгөн адамдар менен жолугушууларымдын санын көбөйтүп берет. Жана менин бизнесмен катардагы сапатымды жогорулатып отуруп, менин бизнесимди дагы алдыга түртүп, командам мындан да чоң болушун мен билем жана ишенем. Сиздердин да жолуңуздар дал ушундай болот экен. Сиз көптөгөн адамдар менен жолугушууларды уюштуруп отуруп, көптөгөн адамдар менен жолугушуп отуруп, сизде команда пайда болот экен, жана чоң группа пайда болот экен. Команда единомышленников пайда болуп отуруп, сиз ушул көптөгөн адамдар менен бирге команда болуп отуруп, анан чоң ийгиликтерге жете баштайт экенсиз.